оңдошкон. Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясында жаш манасчылар сынагы өттү. Келечек муундун Манаска болгон кызыгуусун арттырууга арналган таймашта Борбор калаадагы мектептердин 18 окуучусу катышты. Ар бири эпостун үзүндүлөрүн айтып, өнөрлөрүн тартуулашты. Жыйынтыгында окуучулардын көркөм, демдүү айтуусу, аткаруу чеберчилиги, сөзүнүн тактыгына көңүл бурулуп, калыстар тобунун чечими менен жеңүүчүлөр аныкталды. Ошондой эле сынакка катышкан ар бир катышуучу байгеге татыды. Иш-чара Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан демилгеленген. Бул таймаш баягы ким мыкты, ким кыйын дегенде эмес. Ушул жерде бир баланы бир бала көрүп отуруп, же кызды баланы көрүп отуруп эле бири-бирине бир ичинен жакшы жактарын үйрөнүп, бир өнөрдүн сересиндеги таланттын ушул ташкындаган мезгилинде бири-биринен сабак алуу, бири-биринен таалим алып, бири-биринен шыктануу бир жакшы жөрөлгөсү болуп атат да. Ушундай кызыгып аткан, ушундай көөдөнүндө деми бар, көмөкөйдө кеби бар дейт Кыргызда. Ошондой бир балдардын демдүү, жалындуу манас айтканын угуп, жалпы балдар эмес, биз угуп аткан угармандар да, калыстар тобу, манашчылар да аябай ыраазы болуп отурдук.